Саламатсыздарбы, кыргыз элим, кыргыз калкым. Мына бүгүн сиздер менен Түндүк Кипр Республикасындагы жашоо кыргыздардын жашоосу жөнүндө жана бул жакта кандай Кыргызстан менен байланышкан, Кыргызстан менен салыштыргыс бир кооз курулуштар, кооз жаратылыштар бар, ушулар жөнүндө бир аз кеп кылып кетмекчибиз. Түндүк Кипр Республика, жалпы Кипр Республикасы Жер Ортолук деңиздин 3-чү чоң арал мамлекети болуп эсептелет. Колго дегенде баягы бийликтер 4 бийлик, 5 бийлик ушунчалык алмашып, бийлик дегенде Венециялыктардан мына 1570-жылдары Осман империясынын карамагына, андан кийин кайра Англиянын карамагына өтүп 1878-жылдары. Андан кийин кайра гректерге ал убакта жергиликтүү түрктөр менен гректердин арасындагы келишпестиктин натыйжасында 1974-жылы Түндүк жана Түштүк Кипр республикалары болуп экиге бөлүндү. Түндүк Кипр республикасы талаш өзүнчө эркин республика болгону бир аз талаш болуп келе жатканы менен күндөн күнгө өсүү даражасын кадимкидей эле байкап турмакчыбыз. Мына ушул кичинекей мамлекетте дагы Кыргызстандан келген мекендештер күндөн күнгө аябай эле саны өсүп баратат деп айтсак болот. Себеби мына 2006-жылы ушул жака кесиптик тажрыйба менен келип, ушул жакта иштеп, анан окуп, азыркы учурда мына 5 жылдыздуу чоң туристтик борбордо иштеп жаткан учурубуз. Ушундай эле борборлордо көптөгөн кыргыз жарандарыбыз иштейт. Кыйынчылыктар барбы? Албетте бул кыйынчылыктар, себеби бул жакта кандайдыр бир элчилиги, же өкүлчүлүгү, же болбосо кандайдыр бир коомчулугубуз болгон үчүн бул жакта кыргыздар кээде кандайдыр бир маселелерге туш болуп калат да. Бул жакта кыргыздардын саны боюнча кыскача айтып кетсем, кыргыздар 200-гө жакын, 200дөн дагы көбүрөөк кыргыздарды жооп берсе болот. Эми мына 2010-2011-жылдан баштап ушул жакта кыргыздардын уюмун ачайык деп аракет кылып келе жаткан учурубуз. Катташтырган маалыматтарга караганда окуган жана иштеп ушул жакта ийгиликтүү иштеп окуп жүргөн кыргызстандык мекендештердин саны жана 200дөн ашып барат. Албетте бул жакта эң негизги 5 шаар бар. Магоса, Никосия, Кирения, Левке, Güzellik деп бөлүнөт. Ушул шаарларда биздин мекендештер баардык буюрса жакшы иш тажрыйбаларын алып, окуу тажрыйбаларын өздөрүнө топтоп, келечекте буюрса Кыргызстандын өсүп өнүгүүсүнө аз да болсо салым кошорлугуна ишенип кетем да. Окшоштуктарыбыз бар, албетте мына маданияты Түрк республикасы болуп эсептелгендиктен бул жакта тилдери, маданияты, дини, мисалы үчүн биздин кыргыздардын маданиятында эле динибиз ислам, ушундай окшоштуктар көбүнчө катат да. Ошон үчүн бул жакта бизди баягындай бөлүп жарып, же болбосо кандайдыр бир кыйынчылыктарга туш келип, эмгек майнасын бербей коюу, же баягындай көчөкөйдө бейбаштардын соккуларына, урууларына ушундай кабылып калган кыргыздарды кездештирбейбиз деле, аз аябай эле. Кандай жүрсөң, ошондой жооп аласың да бул мамлекетте. Тынч, аябай кооз, туризм аябай өнүккөн мамлекет. Азыр мындан кийинки тартууларда сиздерге дагы кыскача Түндүк Кипрди тааныштырып, жана ал жакта кыргыздар менен баарлашып, кыргыздар жөнүндө кенен маек берип, анан кийин ошо Кыргызстан менен Түндүк Кипрди салыштырып, эки жактын окшоштуктарын баамдап кетебиз. Анда эмесе ушул Түндүк Кипрде жайгашкан Буни Палас чоң 5 жылдыздуу туристтик борборунан баштамакчыбыз. Мен ушул жерде өзүм мына 6-жыл болуп иштеп атам. Кабыл бөлүмүнүн башчысынын орун басары болуп иштейм. Эми актырында баары тамчыдан көл пайда болот экен. Ийгиликтин аркасынан ийгиликти жаратып коюрса, дагы эсен аманчылык болот. Анда эмесе кенен тааныштырууларга баштайлы.